4-чү бөлүм. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышалык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Иса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт, аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкереле, тыюу сал, акыл насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет. Чындыкты уккылары келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда. Жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чейин чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым. Ишенимимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Мага тезирээк келүүгө аракет кыл. Анткени Демас бул дүйнөнү сүйүп, мени таштап Тессалоникага кетип калды. Кирескас Галатияга, Тит Далматияга кетти. Бир гана Лука мени менен калды. Маркты өзүң менен кошо ала кел, анткени кызмат кылыш үчүн ал мага керек. Тихикти Эфеске жибердим. Келериңде Троастагы Карпостукуна калтырып кеткен чапанымды жана китептеримди, айрыкча булгаары китептеримди ала кел. Жез иштетүүчү уста Искендер мага көп жамандык кылды. Теңир ага иштерине жараша тиешесин берсин. Андан сен да сак бол, анткени ал биздин айткан сөздөрүбүзгө аябай каршы чыгып жатат. Мен биринчи жолу сот алдында коргонуу сөзүн сүйлөп жатканымда эч ким жанымда болгон жок. Мени бардыгы таштап кетишти. Кудай муну аларга күнөө катары эсептебесин. Бирок жакшы кабар мен аркылуу таратылып, бардык бутпарастар угушу үчүн Теңир жанымда болуп, мага күч берди. Ошентип мен арстандын азуусунан куткарылдым. Теңир мени ар кандай жамандыктан куткарып, өзүнүн асмандагы падышачылыгы үчүн сактайт. Ал түбөлүккө даңтала берсин. Амин. Прискила менен Акилага, Онесипордун үй бүлөсүнө салам айтып кой. Эраст Корунтта калды. Ал эми ооруп калган Трофимди Милетке калтырдым. Кышка чейин келүүгө аракет кыл. Эйбул менен Пут, Линос менен Клавдия жана бардык бир туугандар сага салам айтып жатышат. Теңир Иса Машаяк сенин рухуң менен бирге болсун. Теңир силерге ырайымын төгө берсин. Амин.